мамлекеттик күзөт кызматынын бөлүм башчысы Алишер Ташбаевич, уруксат этсеңиздер мен сизге бир саясий суроо берип коеюнчу. Акыркы болгон УКМКда болгон окуялар менен УКМК тазаланып бүттүңөрбү же тазаланып жатасыздарбы дагы эле? Чыныгы чекис деген наамга татыктуу эмес адамдардан бошолуп жатабы УКМК негизи системабыз? Аябай ишеним чоң болуп атат да элде жаңы жетекчи. Элвира Жыргалбековна, тактап койсок болобу? Эмнеден тазаланганга? Ишкерлерди тоногон, анан деген жанакы колу таза эмес, жалпы өз элине мындай туура эмес мамиле кылган адамдардан арыз муундар анткени 500-600төн деп мына келип атышат. Жогорку Кеңештин депутаттарынын наамына деги арыз муундар келип атат региондордон. Алардын баарын биз УКМК, анан башкы прокуратурага, анан кээ бирөөлөр администрация президентке жөнөтүп атышыптыр. Анан ушул боюнча элде бир эле суроо: УКМК тазаланып жатабы? Бул эми мен саясий суроо берип аткандыктан мен сизге ошол сиз эми биздин кесиптешибиз болчусуңуз, азыр УКМКнын орун басарысыз. Ошондуктан бул суроону ачык эле берип атам да. Мен деле ачык эле жооп берейин, Элвира Жыргалбековна. Улуттук коопсуздукта коюлган тапшырмалардын президенти тарабынан жигерилүү иштер болуп атат, структуралык өзгөрүүлөр болуп атат, системдик өзгөрүүлөр болуп атат. Анын баардыгын көрүп атсаңыздар керек. Бирок бул жерде өзү жана Дзержинскийдин айткан сөзү бар да: чекистом может стать тот человек, который холодной головой, горячими сердцем и чистыми руками дейт да. Ошонсоңор эми 5 кол барабар эмес экен. Анан ичинен анча мынча жанагындай кызматкерлер бар. Ал боюнча тийиштүү органдар өзүнүн жумушун жүргүзүшүп атат. Азыркы күндө айтканбыз, 96 кызматкерди биз четтеткенбиз. Анын бир нече 24 кызматкердин үстүнөн кылмыш иш козголгон, өзүбүз да козгогон жана кылмыш иштер бар. Андан сырткары тийиштүү материалдарды биз берип атабыз. Системдик түрдө жумуш жүрүп атат. Рахмат, Алишер Ташбаевич. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Анткени жарандар менен жолукканда ошол иштер жылып жатабы, болуп жатабы, аналарга деле биз жооп берип атабыз да. УКМК деген саясатчыларга окшоп ачык Фейсбукка чыгып алып жумуш жөнүндө айтылбаган мекеме. Бирок жалпысынан отурум болгондо мен ошол суроону расмий берем деп айтылгандыктан сизге бүгүн бердим. Рахмат, Жыргалбековна. Бул жерде дагы маалымат үчүн айтып коет элем, башкы прокуратура тарабынан 386 бүгүнкү күндө кароо элден келген ошол жанагыларды заявление дейбиз, заявительский материалдар боюнча тийиштүү иштерди алып барылса керек. Анын купуя сырлары бар, айта албайбыз да. Бирок каралып жатат деген сөз да, элден келген кайрылар. Чоң рахмат.